Абу Зар радиаллаху анху айтады: мен пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламға айттым: ей Алланың елшісі, маған насихат айтыңыз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: тақвачылықты, Алладан қорқушылық өзіңе бекем қармағын, себебі ал барлық жақсы іштердің тамыры. Мен қайрадан дағы насихат айтыңыз деп сұрадым. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: Құран оқуны бекем тұтқын, себебі ал саға дүниеде нұр, ақыретте азық болады. Тақвачылық шындығында барлық жақсы іштердің тамыры. Қайсыл жүректе Алладан қорқу пайда болса, ал еш қачан күнә жасамайды жана аға еш қандай қиыншылық болбойды. Кимде-ким тақва болса, Алла Таала аға қиыншылықта жол ачат жана ал ойлобогон жерден аға ырыскы жеткирет. Құран оқу нур екендігі туралы біз жоғарыдағы өткен хадистен билдик. Шархул Ихияда Абу Наимдин Мағрифат деп аталған китебинен айтылады. Басит рахматуллаху алейхи пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын хадисин айтып кеткен: Қайсыл үйді Құран оқыла тұрған болса, ал үй жердегілерге жылдыз қандай жарқырап көрінсе, асмандағыларға да ошондай болып көрінеді. Ушул риваят Таргиб китебинде жана башкаларда ушунчасы эле жазылган. Бул кыскартылып берилгени. Негизинен бул риваят өтө узун. Ушул риваятты Бин Хаббан рахматуллахи алейхиден Мулла Али Кары рахматуллахи алейхи толық риваят кылган. Ал эми Суити рахматуллахи алейхи кыскача жазган. Биздин бул китепчеге ылайыктуусу жогоруда айтылды. Бирок толық риваятта өтө керектүү жана пайдалуу маанилер бар. Ошондуктан риваяттын толық мааниси төмөндө айтылат. Абу Зар Гифари радиаллаху анху айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым: Алла Таала бардыгы болуп канча китеп түшүргөн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: 100 барак, 4 китеп, 50 барак Шис алейхиссаламга, 30 барак Идрис алейхиссаламга, 10 барак Ибрахим алейхиссаламга жана Тоораттан мурда 10 барак Муса алейхиссаламга түшүргөн. Андан башка 4 китеп түшүргөн: Тоорат, Инжил, Забур, Куран. Мен сурадым: Ибрахим алейхиссаламга келген барак эмне туурасында болчу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: анда баары сүйлөшүүлөр эле. Мисалы: ей, өзүң көтөргөн падыша, мен сени байлык үстүнө байлык топтоо үчүн жөнөткөн эмесмин. Мен сени ушуга жөнөткөм. Мага зулум чеккендердин жалынып жалбарышы жетпесин. Сен аны мага жеткирбестен туруп өчүн алып бер. Себеби мага жалынып жалбаргандарга эгерде ал капыр болсо да сөзсүз жооп берем. Автор айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым кайсыл бир сахабасын башчы кылып бир жерге жөнөтө турган болсо, өзүнүн насаатында мындай деп бөтөнчө айтчу: зулум чеккен адамдын каргышынан сактан, себеби зулум чеккен адамдын жана Алла Тааланын ортосунда эч кандай парда жок. Акын айткан: зулум чеккен адамдын каргышынан сактан, анын дубасы Алланын алдында тосуп алуу менен кабыл алынат. Ошондой эле ал барактарда мындай деп да жазылган: акылдуу адам акылынан адашып калбастыгы үчүн өз убактысын 3кө бөлүүсү зарыл. Бир бөлүгүндө Алла Таалага ибадат кылуу, бир бөлүгүндө өзүнө өзү эсеп кысап берсин. Канчалык жакшы иш жана канчалык жаман иш кылды ойлосун. Бир бөлүгүн адал ырыскы табууга жумшасын. Ошондой эле акылдуу киши үчүн өзүнүн убактысына көз салып туруусу, өзүнүн абалын оңдоону ойлоосу, тилин жаман сөздөрдөн жана пайдасыз сөздөрдөн сактоосу зарыл. Кимде-ким өзүнүн сөздөрүн көзөмөлдөп турса, анын тили пайдасыз сөздөргө иштетилбейт. Акылдуу киши үчүн бул да зарыл. Ал 3 нерседен башка үчүн сапар тартпасын. Биринчи, ахиретке азык топтоо, жыйноо үчүн. Экинчи, турмуштагы зарыл жумушу үчүн. Үчүнчү, эгер шариятта уруксат этилген болсо, эс алуу үчүн. Абу Зар радиаллаху анху айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: эй Алланын элчиси, Муса алейхиссаламдын барактарында эмнелер камтылган эле? Ал айтты: бүт бардыгы үлгү ала турган сөздөр болчу. Мисалы: мен таң калам, ким өлүмгө толук ишенип туруп кубанса, себеби эгер кимдир бирөө дарга асылып өлтүрүлүүгө чечим чыкса, аны билип туруп ал эч качан кубанбайт. Мен ушундай бир адамга таң калам. Ким өлүмгө толук ишенип туруп күлө турган болсо, мен таң калам. Дүйнөнүн өзгөрүүсүн, кырсыктарын көрүп туруп, дагы эле бул дүйнөдө бейкапар жашаган адамга мен таң калам. Кимде ким тагдырга толук ишенип туруп, кыйынчылык кайгыга чөгө турган болсо, мен таң калам. Кимде ким жакында эсеп китеп болоорун билип туруп, жакшы амал чогултпаса.
Мен, ey Алланың елшісі, маған насаат айтыңыз дедім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші Алладан қорқуны насаат қылды. Себебі ал бардық жақсы іштерін негізі жана тамыры. Мен дағы насаат айтыңыз дедім. Айтты, Құран оқығанды, зикір қылғанды бекем тұтқын. Бұл дүйнөдө нұр болот, асманда азық болот. Мен дағы насаат айтусын сұрандым. Айтты, көп күлгөндөн сақтан, көп күлгөндөн жүрөк өлөт, жүздөгү нұр кетет, сыртқы жана ички экөөнө тең зыяндуу. Мен дағы насаат айтусын сұрандым. Айтты, жихадты бекем тұтқын. Менин үмметім үчүн ушул рухбаният, рохип деп мырдагы үммөттөрдө бүт дүйнө ишин таштап, Алла Таалага ибадат кылган пенделерди айтат. Мен дагы насаат айтусын сурандым. Айтты, кедей кембагалдар менен бирге бол. Аларды дос кылгын жана алар менен чогуу олтуруп жүргөн. Мен дагы насаат айтусын сураганда айтты, өзүңдөн төмөн даражадагы адамдарды карап жүргүн. Себеби шүгүр кылууга адат болот. Өзүңдөн жогору даражалуу адамдарды карабагын. Кокусунан аларды карап, Алланын берген нематтарына канааттанбай калбагын. Дагы насаат айтусын суранганымда айтты. Сенин жекече кетирген каталарың башкаларды күнөөлөрдөн тоссун жана алардын кемчиликтерин издебегин. Сени айыптоо үчүн жетиштүү. Эгер сен элдердеги ошол айыпты биле турган болсоң, ошол айып сенде болуп туруп, сен аны билбейсиң жана сен өзүң кылган кемчиликтерди алардан табасың. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн колу менен менин көкүрөгүмө таптап туруп айтты. Эй Абузар, алдын ала ойлонуудан өткөн акылманчылык жок, тыйылган иштерден сактануудан өткөн таквачылык жок, жакшы кылк мүнөздөн өткөн урмат сый жок. Ушул айтылгандарда негизги маанилерине көңүл бурулду, сөзмө сөз которулган жок. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.